Мындай заманды болот деп эч ким оюна келген эмес. Айтканыңыздан 5 тилинде төрүнө жашап атабыз азыр. Улуу ата мекендик согуштагы оруктун эмгекчиси Капаш Шерматов 94 жашында жеңиштин 80 жылдыгын тосууда. Атабыз 1941-45 согуш жылдарында орукта эмгектенген. Ардагер мыкаачы согуш эч кимди аябаганын айтып, азыркы заманды бейиш деп атады. Тарыхта келбей турган заман. Буга бир келген экен, элдин мындан буяка өнүгүшүнө ошо заман таасир этти. Жогорусуна да таасир этти. Ошо мыкаачы согуш Gittirdik ne kargap jüreldik o balдар. Oğur zamanlar olgan. Andan keyin kontraksiya dep jaran ayttık ha. Hiç karamal yok mu, çuymal yok. Жылқы жоқ. Жалаң ечки. Эки ечки саган киши бай болгон. Мисалы үчүн сагандан балдар казан кайнап атса, кымыран кайнап атса, эшикте тизилип турган. Сенин балаң менен менин балам барын киргизип туруп, чоң çarkı tabaklar ödürmüş, şayıklar tabak жасайтылар, bir kaşık. 6-7 balaga birden kaşık koyatırık, birden kaşıkты tegeredi. Hey, kişini orada, azırak ortada. Şunday zamanlarda görüyoruz da. Yine bir yıldan inanan el kıyla kalona geldi. Soğuştan göğü geldi, göğü gelmeye kaldı. Tayısız adam köp. Tayinovarlarga Gelgenler az geldi de. Çolak burcu olup geldi. Gevresi ömrünün hakkına çeyince yaşaştırıyordu. Kolundan putundan ajırağanlar. Assalamualaikum. Qanday yaxshimi? Bayramimiz bilan. So'z boshlagan. Bo'lmasa. Maşallah yaxshimisiz, juda yaxshi, amansizmi? Sizde. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Майрамга жакын атабызды сурап, батасын алганы келгендер көбөйөт. Бүгүн согуштун эмгекчисинен Базаркоргон райондук администрациясы кабар алды. Аким Талантбек Эдилов атабызды жеңиштин 80 жылдыгына карата уюштурулуучу парадка чакыруу менен келген. Быйыл парад облустук деңгээлде Базаркоргон районунда өтөт. Жумага айткан. Ошого келип, Кудай кааласа катышып, алакаңызды сурап кетелер деп. Bardığınlar öldürün, uzun olsun, barışaklar bilen, tuğandırıklarımlar, el jürtünü oynamayın. Kılançerine rahmat bardığın. Базаркоргон районунун Оогантала айылынын тургуну Капаш Шерматов согуштан кийин мектепте 35 жыл мугалим, 3 жыл мектеп директору, Арсланбап айыл аймагына караштуу Достук лагеринде 15 жыл бөлүм башчы болуп эмгектенген. Учурда 2 уул 7 кыздын атасы, 43 небере, 73 чеберенин чоң атасы болуп, ардактуу эс алууда бактылуу карылыктын доорун сүрүүдө. Ушундай ата бар экен, сыймыктанабыз. Көбү келип турат. Эми биз өзү 11 тууганбыз. 43 небереси бар экен, 72 чебереси бар экен. Жакшы Кудайга шүгүр, жүрөт тынч аман багып атабыз. Көздүн карегиндей дегендей кылып. Майрамга барасыздарбы? Кудай кааласа апарам өзүм. Чакырып кетишти. Ооба, чакырып кетти, мына барабыз. Өзүм апарам да машина менен. Коргон районунда 3 тылдын эмгекчиси калды. Анын бириси мына сиздер үйүнө барып кабар алып жатасыздар. Шерматов Капаш агай. Бул агай 31-жылы туулган, быйыл 94кө чыгып атат. Өзү кесиби боюнча мугалим. Ошо мектепте мугалим болуп иштеп, 3 жыл директор болуп да иштеген. Өзүңүздөр көргөндөй мына демдүү, күчтүү, мына маанайлары жакшы. Ден соолугу да Кудайга шүгүр жакшы. Эми бизде областтык деңгээлде Базаркоргон районунда өткөрүлүүчү 80 жылдык улуу жеңиштин 80 жылдыгы бизде өткөрүлөт. Биз ушу Капаш агайдан ден соолугун сурап, кичине белек бекчектерибизди берип, анан кийин ушул парадка өзүңүз катышып бериңиз деп суранганы келгенбиз. Ушу жылдагыдай эле бизде ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан, акимдин атынан белектер берилет. Ошолорду дагы мына жакын арада таратпаштайбыз. Капаш Шерматов улуу ата мекендик согуш учурунда үзүрлүү эмгеги үчүн СССРдин даңк ордени менен, Жогорку президиумунун советинин чечими менен 40 жылдыгына карата дагы даңк ордени менен, милициянын 80 жылдык майрамына карата медали менен сыйланган. Атабыз мындан сырткары СССРдин коргоо министринин бир нече орден медальдарына, алкыш баракчыларына ээ болгон. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.